Ал сени колдоо үчүн дайым даяр. Сенин бактылуу болушуң эне үчүн эң маанилүү. Эне үчүн силер дайыма бала бойдон каласыңар. Энеңерди сүйгүлө, жана камкордук алгыла. Ал силерди сүйүп, камкордукка алгандай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Кыргыз ТВ каналынын чыгармачылык тобу кереметтүү Ысык көл жээгинен салам айтып турабыз. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата атайын долбоордун алкагында жана энелердин күнүнө арналган Ысык көл өрөөнүнүн чыгармачыл жана таланттуу айымдарынан түзүлгөн Ысык көл айымдары тобунун өнөрүнө саякат кылабыз. Ысык көл айтып бүткүс дастанымсың. Өмүргө нурду чачкан ак таңымсың. Канча ыйык жерлер кезип келсем дагы теңебейм. Мейли алар тактагынсың. Сүйүүмдүн миң бир түрүн сенден таптым. Күн чыкса кошо чыгып батса баттым. Жээгиңден узап кетпей 4 мезгилде өзүңө өмүр болуп тамырлаштым. Ысык көл керемет ойлордун, кайталаңыз кайрыктуу обондордун, саны чектелбес саптардын ээси. Бийик өнөрдөгү талант менен чыгармачылык ар бир толкун болуп кучагында жүрөт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каармандары Кыргыздын таланттуу апалары Ысык көл айымдары тобу дал ушул кереметтүү жерде чоңоюп, көл жээгинде өнөр менен жакындашып обон созуп келишет. Ысык көл койноңду, кулаш жайып батырайын боюмду. То бермети касиеттүү энекем, тос жибетти кучактайын бойнуңду. Аттын жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулуулукту жыйнаган. Күн нурундай жаркылдап, алтын чабак ойлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Куса болуп кыйналам. Туш тарабың толор менен курчалып, тоо башынан дөңгөлөңдөйт нур чалып. Сыйкырчыдай эле балы беркемде, неге дайым сагынтасың мынчалык. Аттың жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулуулукту жыйнаган. Күн нурундай жаркылдап, алтын чабак ойлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Куса болуп кыйналам. Бейлигенен бейпил элге жарашкан, уккан адам бир көрөнө самашкан. Көл солосо элибиздин сыймыгы, дайым сүйүп ыйык тутуп карашкан. Аттын жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулуулукту жыйнаган. Күн нурундай жаркылдап, алтын чабак ойлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Куса болуп кыйналам. Аттын жакшысы көл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашыл төр, сулуулукту жыйнаган. Күн нурундай жаркылдап, алтын чабак ойлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам. Куса болуп кыйналам. Ысык көл
биздин Ысык Көл областындагы, Ысык Көл районундагы элдик наамы бар Ысык Көл айымдары фольклордук тобу. Биздин уюшулганыбызга быйыл 12 жыл болот. Биз 2006 жылы Ысык Көл районундагы ар бир айыл өкмөттөрдү, айылдарды кыдырып, Чолпон Ата шаарынын ичинен ушундай таланттуу айымдарды чогултуп, кыргыз элинин тарыхын, каада салтын, баалуулуктарын ошо кийинки муунга калтыруунун негизинде ушундай иштерди жасайлы деп биз чоң иштерди жасадык. Ысык Көл айымдары 2013 жылы Ош областынын Ноокат районунун администрациянын чакыруусунда эң биринчи поездкабыз ошол Ош областынын Ноокат районунда болгон. Андан кийин Талас областында Манас Ордодо болгонбуз. Кыргызстандын бардык областтарына өзүбүздүн ынтымак көпүрөсүн жасаганбыз. Биздин топтун мүчөлөрү 18 адам. Анын ичинен көп ар түрлүү кесиптеги айымдар бар. Эң улуусу 78 жашта. Андан кийинки апабыз 75-те. Ошол жаштарына карабай, ушу кыргыз элинин каада салтын, баалуулуктарын өркүндөтүүдө, аларды кийинки муунга калтырууда биздин апаларыбыз, биздин коллектив чоң иштер жасады. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, бул апалардын батасы өтө күчтүү болот. Ошондуктан мен ойлойм, кийинки муундарда ошо биз жасаган ишти кайталап, ошо кийинки муундарга кыргыздын баалуулуктарын, каада салтын ушуларды калтырат деген ишенимдемин. Ак элечекти аяр кармап, кастарлап кийип, кыргыз обондорун созуп келе жаткан айымдардын эмгеги кимдин болбосун жүрөгүн кубанычка бөлөйт. Kızı vardı nazı var, kezi gelle turbayı, kız bergenden kudağı, sözü bolup turbayı, sözü bolup turbayı. Hey, öyden ötüp götürüp, öz kızınday bağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al. Periştedey kızımdı, dilep jürüp tapkanbız, gülüp jürüp ötsün de, gün tigizbey bakkanbız, gün tigizbey bakkanbız. Hey, öyden ötüp götürüp, öz kızınday bağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al. Göğsünde tört çaçı, tört yılkının baseli, samayında gökölü, sancılkının baseli, sancılkının baseli. Hey, öyden ötüp götürüp, öz kızınday bağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al. Beş kökülün hatırlap, bermet munçuk takkanbız, elge çıksın atı dep, erkeletip bakkanbız, erkeletip bakkanbız. Hey, öyden ötüp götürüp, öz kızınday bağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al, ak yüzüne jaraşkan altın sırga tağıb al. Жан дүйнө каалаган ишти жасап, андан ырахат алуу менен убакыт өткөрүүгө эмне жетсин? Топтун ар бир мүчөсү ар тармакта кызмат өтөгөн бөлөк кесиптин ээлери, бирок аларды өнөр,
ырга болгон сүйүү бириктирип турат. Ыр мен үчүн жан дүйнөм. Мен бала чактан ырдагам. Мен апам ырдачу. Ошону тартып мен да ырдагам. Мен азыр 75-темин. Анан Тилек Борончиевна менен ырдаганымды угуп группага кошуп алган. Ошо кошулганыма мен аябай сүйүнөм. Себеби жаш өткөндө бирөөлөр менен баарлашып, бирөөлөр менен сүйлөшүп турган жакшы болот экен. Көлдүн тегерегинин баары менин туугандарым Челпек, Темировка, Бакамбаев, Бостери, Бишкекте болсо жалаң жээндерим жашашат, ошолор менен баарлашам бар. Жалпы энелерге мен биринчиден чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Бала чакалары менен, небере чеберлери менен бакубат турмушта жашашын каалаймын. Иши кылса ден соолуктары жакшы болсун, чың болсун. Аккулар заматта кубулат, шарпылдап добуштар угулат. Ай, ак толкундар, ай, жаш толкунудар, толкунуң зого урунат, толкунуң жекке урунат. Толкундар чарчабай чалыкпай, асканы ургулайт талыкпай. Күн тиген кезде ай көрүнгөндөй, куудум алтын балыктай. Bülbülдөй толордун нелеси, калкылдайды көлдүн көк кемеси. Ал толкундардан ай көрүнгөндөй, сулуу кыздын элеси, сулуу кыздын денеси. Göl üstü maptay karaçı, ördök köp kızıl gök karası. Gün tigen gezde, ay ört ketkeni dey, güyöt tolkun arası. Ay ak tolkundar, ay jaş tolkunudar, ısık göldün tolkundarı, ısık göldün tolkundarı. Men 78-ге чыккан байбичемин атым Сания Бараканова алтырым. Ошо дастанчы, жомокчу, кошокчу байбиче боломун. Мен ушу искусствону аябай жакшы көрөм да. Мына карасам да ушу булар менен катышып, айнан активдүү болуп, жаштарга өнөрүмдү көрсөтүп, кыздарга ооз комун сүйлөтүп дегендей, жаштарга талантыбызды таштап кетели деген үмүт менен жүрүп атабыз, алтындарым. Эми тилегиме рахмат, тилегим ушул айымдардын баарын чогултуп, ар бир айылдын түшүгү ар башка, ушу түшүктүн баарын тилегим көтөрүп келатат. Мына могу айымдардын баары тең кол өнөрчү, баары тең шырдак жасаган, курак кураган, кыйын байбичелер да бу жердин баары. Ушул өнөрдүн баары жаштарга калса экен деген тилектебиз балам. Эми тилегиме чоң ыраазымын, ушу көчмөндөрдө алып барып баарыбызды мына ошодон бери Алато деген айымдар деген орден алдым. Баягы күнү Бишкекке барып Каныкей деген орден алдым алтыным. Эми карыганда мени көтөрмөлөп ушинтип чыгарып атканына рахмат. Ушул байбичелердин баары орден алды. Баары түрдүү ордендерди алып, ушу талантыбызга талант кошулуп, болбой эле катышып, ошо эл жер үчүн эмгектенип жүрөбүз карасак деле. Биздин айымдардын баары ынтымактуу, аякка барсак чогуу жүрөбүз, сырдашпыз, чогулуп шерне жейбиз.
ырдайбыз, жыргайбыз да алтыным. Кыргыз айымдары байыртан акылдуулуктун, даанышман, эмгекчилдиктин үлгүсү катары каралып келет. Алардын жашообуздагы орду бир гана уул тарбиялоо, кыз чоңойто эмес, эл сактаган баатыр, кылымды таң калтырган талантынын бар экендиги менен бааланып турат. Кыргыздын кыргыз болуп ушул күнгө жетишине, көөнөрбөс мурастардын сакталып калышына дал ушул кыргыз энелеринин таасири күч. Ошол ысык көл айымдары фольклордук топто уюшулгандан баштап катышып келатам. Мен өзүм бала кезимден эле мектепте окуп жүргөндө эле ошо музыканы жакшы көрүп, ырдаганды жакшы көрүп, кружокторго катыштымын. Ошондон баштап эле ырдап жүрөм. 2006-жылы тилек эжем ушундай айымдарды чогултуп атам, толкун, ырдайсың, көрүп жүрөм. Шаардын мероприятиелери болуп калганда ошондордачымын. Анан тилек эжем айткандан мейли, макул ырдайын эже. Мен өзүм негизи ырды жакшы көрөм. Эмне дегим келет? Ыр адамдын дүйнөсүн жаңыртат, жашагыңды келтирет. Жумуштар кандай болот? Бирде таарынышабыз, бирде сен минтип койдуң дешебиз. Ал нерсени кайра эле унутуп калабыз. Ынтымак болгон жерде ыр да болот, шаң да болот, күлкү да болот, баары болот. Мен Ысаева Бурмаканмын. Ушул ысык көл айымдарына 2007-жылы кошулганмын. Анан эме ыр дүйнө дегендей, ыр дүйнө адамдын жан дүйнөсү эмеспи? Өзүм бала кезимде ырдаганды жакшы көрчүмүн. Жашыраак кезимде эртерээк турмушка чыгып алып эле, анан балалуу болуп калып эле, бала менен алек болуп, албул болуп эле ырдаганды унутуп баратканмын да, чындыгында. Анан кийин ошо 2007-жылдары Шакен жеңем тилек болуп, ушундай аялдар уюшулуп атабыз, келип катышып бербейсиңби деди. Макул экен деп өзүм самап жүргөн оюм орундалып калганга сүйүнүп келип эле кошулуп калдым да. Коллегаларыбыз менен ынтымактуубуз, жакшыбызды чыгарабыз, жаманыбыз болсо батырып турабыз. Ыр деген жакшы да. Энелердин майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Тениңер сак болсун, өмүрүңөр узак болсун, балдарыңардын урмат сыйын көрүп, эсен аман болгула. Көлдүн эжеге бирге басып салкындап, жайдар менен жаз күнүндөй жаркылдап, жумшак шамал бет таймалап сыласа, майда толкун жек урулса шарпылдап, кош бол дедең колду кысып, кармадың, кете бердиң пароходто, кете бердиң пароходто калкылдап. Жумшак шамал мүнөзөрүң эсимде, арубакта ойлойм өзүң жөнүндө. Сагынычым саргайыңкы самарым, сагынганда сүрөтүңдү карасам, жолугушар аз күн калды, кайрадан сен узаткан
ысык көлдүн мен узаткан чолпон атта жегенде Gölünü cege birge basıp salkında Caylarımın öz jaz gününde jarkıldap Jumşak şamal bet daymalap sılasa hey Mayda tolkun je kurulsa şarpıldap Gezi geçer azgın kalıdı hey kayradan Sen uzatkan ısık kölдүн men uzatkan ısık kölдүн жегенде жолугушар azgın kalıdı hey kayradan Sen uzatkan ısık kölдүн men uzatkan ısık kölдүн жегенде Ысык көл айымдары тобу облустун эле аймагында иш алып барбай, жалпы республиканын аймагында эмгектенип келишет. Жерлерди кыдырып, өнөрлөрүн тартуулап, борбордогу маанилүү иш-чаралардын кооздугун арттырып турушат. Мен Элчибаева шаар бүбү бул коллективге кошулганга чейин узчулук менен алектендим. Өзүм шырдакчымын. Чоктал айында шырдак жасайм. Менин карамагымда 6 айым бар болчу. Булар кыздарга сеп жасашчу. Кийин Тилек Борончиева менен биргелешип ушул коллективди кеңейттик. Бул коллективге кошулгандын себеби бул биздин өзүбүздүн кругозорубузда кеңейди. Экинчиден ушул эл арасындагы кадыр баркыбыз да жогорулады. Анткени үйдө отурган апалар баягыда үйдө отурбай булар ошо эл менен таанышып, эл менен аралашып, өздөрүнүн көптөн бери кичинен чыгарбай жүргөн сырларын чыгарышып, жаш кезде жетпеген жакшы үмүттөрүнө мына ушул жолу жеткендей баардыгы тең ынтызар, алдыга умтулуп жашоо менен алектенишет. Ушул учурдан пайдаланып мен өзүмдүн биринчиден ушул коллективимди энелер күнү менен куттуктайм. Баардыгына чың ден соолук, иштеринде ийгилик, балдарынын рахатын көрүп, ушул жашка барганда булар дагы Каникей энедей дөөлөттүү, сөөлөттүү айымдардан болушун каалайм. Ошондой эле жалпы Кыргызстандагы деги эле жер жүзүндө баардык энелерге баардык жакшылыктарды каалайм. Күнгөлөңдөп күндө сулуу таң атат, күлкүсүнөн бойго кубат жаратат. Жагалдантып, кыялдантып сезимди, жашоо улам кызык болуп баратат. Жагалдантып, кыялдантып сезимди, жашоо улам кызык болуп баратат. Урбум жаштык текке кетпесин, аризиңден алтын чынар көктөсүн. Алда кайдан жарык берип өмүргө, үмүт шамы маңдайыңнан өчпөсүн. Алда кайдан жарык берип өмүргө, үмүт шамы маңдайыңдан өчпөсүн. Күлө карап күндө сулуу таң атат, күлкүсүнөн бойго кубат жаратат. Жагалдантып, кыялдантып сезимди, жашоо улам кызык болуп баратат. Жагалдантып, кыялдантып
улам кызык болуп баратат. Улам жашоо кызык болуп баратат. Мен ушул жогоруда айткан апаларымдын баягы эң жашы ушул апалардан түзүлгөн топко мен да кошулуп, ошо кошо ырдап, ушул апалардан көп таалим тарбия, ушундай жакшынакай өнөрлөрүнөн бир өрнөк алып атам. Мен дагы кошулганымдын себеби баягы биз кыргыз эли өнөр таптап, өнөр баккан эл келебиз. Ошол мен да ушул апалардай болуп, ушул бир өнөр баккан, өнөр таптаган адам болсом дейм. Ушул апаларымдын баскан изин мен да бассам дейм. Мен да Кудай Таалам бир өмүр берсе, ушул апаларымдай бир жакшынакай бир ак элечек кийген бир байбиче болсом дейм. Мен өзүмдүн апамдан дагы улуу апаларым бар дегендей, чоң энелерим бар, мына 60-80ге барып калган. Апалардын өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун. Кудай Таалам ырыскысын бере берсин. Ушундай бизге окшогон жаштарга дагы болсо өнөрлөрүн тартуулап, жакшынакай тилектерин айтып, үлгү болуп жүрө беришин каалар элем. Дагы бир жолу аман болушсун. Жалпы эле энелерди куттуктап, Энекем деген чыгарманы аткарып коеюн. Энеке бай, ойыгым ыйыгым, энеке бай, огутманым оюгум, агып келип, тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум. Сен көз жумсаң, унутармын жылчыдап. Мен көз жумсам, көз өткөнчө буркурап. Апаке бай, кара чачың ку болор, кош эмчегиң алмак салмак зыркырап. Энеке бай, билим туям эмгегиң, энеке бай, өмүр жашың мен жедим. Татып айткон минуталык толгоңо, менин күндү алып келип бергеним. Кактап күн түн, ак сүтүңдү эмгеним, кирпик какпай, канча жолу термедиң. Татып айткон минуталык толгоңо, менин күндү алып келип бергеним. Татып айткон минуталык толгоңо, менин күндү алып келип бергеним. Таланттуу апалар бир гана ыр күйүүнүн шаңында жүрбөстөн, жалпы эле кыргыз аялзатына тийиштүү болгон шырдак жасоо, кийиз оюу, сайма саюу, балдарга, неберелерге тарбия берүү менен алектенип келишет.
7 кызым, 36 неберем, 3 чөбөрөм бар. Ошолор менен сыймыктанам. Топтун мүчөлөрү аябай ынтымактуу. Баарыбыз бири-бирибизди көрбөсөк, сагынышып издешебиз. Анан жалгыз эле ушул ыр менен эле чектелип отуруп калбастан, үйдө балдарда неберелерди да багып атабыз да. Мал бар дегенди. Элибизде ынтымак болсо экен, биримдүүлүк болсо экен деп биздин тилегенибиз ушу. Мен Абдысырова Бурул. Бул топко мен дагы башында эле тандоо менен киргем мен дагы. Ошондон бери ушул топто эмгектенип мүчөсү болуп келе жатам. Кел деген убагында келебиз, дайым даярданып турабыз. Биздин эми тең туштарыбыз, курбуларыбыз ойлоп жүрбөсүн, талаалап эле булар Шайыр апа болуп эле шаңданып эле көчөдө жүрөт деп. Биздин колдорубуздан баары келет. Ырдайбыз, бийлейбиз, андан тышкары неберелерибиз дагы көңүлүн аштырып ойнотконго да кудуретибиз жетет. Андан тышкары жанагынтип кызга сеп жасап, шырдакты да өзүңөр билесиңер, кымбат жасалышы. Түйшүгү толтура. Шаар бүбү жеңемдин аркасы менен ал шырдак жасамай дагы эмебиз бар кыздарга. Анан сеп жасамай. Ошол биз деген эле такай эле талаалап эле жыргап эле ырдап жүргөн жокпуз, бирок Кудай жыргалга жетсин. Ден соолугубуз бар болсо, ырдап жыргаганга эмне жетсин. Бардыгына жетишебиз. Энелер, көздөрү мээримдүү, ою менен жан дүйнөсү дайым тынч эмес. Сана аркаган жүрөгү тынчтыкты, эсендикти, балдарынын келечегин чакырып турат. Алар күлгөндө аалам жылый түшөт. Бактылуу көз ирмемдери күлүмсүрөсө, жер жарпын жаза ырахат алат. Мен ушул топко кошулганыма абдан кубанычтуумун. Ушул топту эч жактан бери угуп жүргөм. Өзүм Ананьевадан болом. Ананьевадан ушул топко келип кошулганыма жаман кубанычтамын. Ушул топко келген, ушу апаларга келген көп нерсе үйрөндүм. Көп жерди көрдүм. Мисалы үчүн Таласты өмүрүмдө көргөн эмесмин. Таласты ушул топ менен барып, Таласты көрүп, лауреат деген наамга ээ болуп келдик. Ушу апаларыбыз бар болсун бул дүйнөдө. Апаларыбыз бар үчүн биз да барбыз. Апаларга кааларым узун өмүр, чын ден соолук, бакубаттык турмуш, балдарынан жакшылыкты көрүп, ошолордун урмат сыйын көрсүн. Кыргыз эли илгертеден маданиятка, адабиятка, тарыхы абдан терең улуу калктардын бири болгондуктан, мына ошол тарыхтын ичинде айымдарыбыз, апаларыбыз кандай кийимдерди кийип келген экен, ак көйнө келечекте кайсы учурда кийген экен, бул мындай майрамдарда кандай кийимдерди кийген, жөн майрамдарда кандай кийимдерди кийген деген жаштарга мурас катарында, эстелик катарында ушуну кайтарып, кайталоо иретинде жаштар ушуну бизден үлгү алып, келечекте биз дагы кийинки муундарга биздин мурунку мурастарды алып, өчүрбөстөн, унутта калтырбастан эскерип жүрүүнү мен туура көрдүм. Ошондуктан мен бул группага келимдин бирден бир себеби кыргыз элинин адабиятына, маданиятына, искусствосуна жана башка көптөгөн тарых өнөрүнө тереңирээк батынып, тереңирээк ошону дагы жаштарга, келечек муундарга тартуулоонун негизинде мен ушул айымдар тобунан көп нерсени жаштарга үлгү катарында үйрөткүм келет. Кымбаттуу кыргыз айымдары, силердин бүгүнкү болуп жаткан энелер майрамы менен кызыгуу куттуктайм. Бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, чын ден соолук, бакубат турмуш, биримдик, тынчтык, мээримдүүлүк жана тынымсыз эмгек менен айлыбызды өнүктүрүүнүн үстүндө болууну каалар элем. Tağıldır to da tağıldır to, Muqam ündü günü çertet. Ahalat onun caşlarına, Muhras bolup kala beret, Muhras bolup kala beret. Tam çolkuda kırgız kalpak, akak taştay gözü duyaltar. El cerine ömür veret, senden akkanım ölütür bular, senden akkanım ölütür bular.
адам қалай қағып өткен, тағылдыр то бізге жеткен. Мұндан мұңға қобыл жой бер, ала толық чеберлерден, ысы көлдік чеберлерден. Мұндан мұңға қобыл жой бер, ала толық чеберлерден, ысы көлдік чеберлерден. Мекендин алдында, элдин алдында ар бир адамдын аткарган кызматы бар. Ал чоң болсун, мейли тырмактай өлчөмдө болсо дагы баалуу. Ал эми ысык көл өрөөнүндөгү таланттууларды чогултуп, ыр жаздырып, кийген формасынан бери уюштуруп келе жаткан топтун негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы Мат Керимова Тилек айымдын эмгеги мактоого жана сый урматка татыйт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, энелер майрамына карата Ысыкөл областындагы, Ысыкөл районундагы Ысыкөл айымдары элдик фольклор топтун атынан жана Ысыкөл районунун айымдарын аялдар кеңешинин атынан энелерди майрамы менен куттуктаймын. Аскасы зоо алатоо дейт. Ал ата болсо андагы аккан булак эне. Ошон үчүн ушу энелердин майрамы баарыңыздарга кут болсун. Кыргызстандын баардык энелерине каалоорум, дениңиздер сак болсун, дилиңерде ак болсун, ишиңиздер так болсун. Дайыма ушу Кыргызстанда тынчтык болсун, ынтымак болсун, Кыргызстаныбыз өсүп, өнүгө берсин демекчимин. Ошондой эле ар бир чыгармачыл апалардын дымагы, ырдаган ыры баарыбызды сүйүнүчкө бөлөдү. Обологон авазыңыздар эч качан өчпөй, Кыргыздын бактылуу энелеринин катарын толуктап жүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Дал ушундай талант жана сулуулукту айкалыштырган кыргыз энелерибиздин баасын өлчөөгө болбойт. Алардын ден соолугу жана биздин өлкөбүз үчүн ар дайым бактылуу болушу өтө маанилүү. Дагы бир жолу ардактуу энелер, майрамыңыздар кут болсун деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Зинат Токтомбекова жана Кыргыз ТV каналынын жалпы чыгармачылык тобу болду. Саламатта калыңыздар.